Assalamu alaikum dostlar, амансыңарбы? Az internette ушул эженин сөзү тарап атат. Оштун, Баткендин, Жалабаттын эркектеринин 30% аябай начарсыңар да. Бул эженин видеосу по-любому таралат. Бирок таралганда бөлүнүү башталат да. Бирок бөлүнбөй эле достор, бул эже ошол эле Баткен, Ош, Жалал-Абадтын балдарыны ушул сөзүнө кошпогондо, бирок эже чындыкты сүйлөгөн. Мен чындыгында туура жака бургум келди бул видеону. Кыздарды бузганга даярсыңар. Бардык жакшы кыздарды аракет кылып алдап, мен сени жакшы көрөм, менин чырагым, бутуңду жерге тийгизбейм, сендей аялым болгондо мен деген момундай жашамакмын деп көздөрүң тим эле фонардай дейт экенсиңер. Ошентип алдап, кыздарды эптеп, бир кафеге алып берип, тамак аш алып берип, андан ары эптеп ичирип барып жатасыңар. Жатып бүткөндөн кийин экинчиңерге чаласыңар. Эй дос, мен мондой менен жаттым, момундай тигиндей деп. Өзүңөр эптеп кыла албайсыңар. Аз келгенсип, ал досуңар эптеп алдап аны жатат. Ошентип эки-үчөөлөп жатып алганыңар аз келгенсип, бети жокторчу бузуп. Анан аны жалап дейсиңер. Туурабы? Анан аны жалап деп аны да тоготпойсуңар. Дагы бир маселе, бизге окшогон кыздар бар. Силер менен жатпай койгон, силердин алдаган сөзүңөргө ишенбей койгон. Жакшы кыздарды буза албай калсаңар, сен деген кебетиңи кантет, капатаң суукка сени ким алат эле? Сени бир 5-6 саат бүтүрүп койгонда, сенин базарың бүткөндө, ошентсең ушинтип жүрөсүң да деп аларды дагы жөн койбойсуңар. Силергечи жатып бергенди жалап дейсиңер, жатып бербегенди капатаң суук дейсиңер. Сени итам абайт, сага бир жерим турбайт дейсиңер. Өзү негизи турбаган жериңерди ушинтип айтасыңар. Ошентип отуруп оштук жигиттер өзүңөр бир кудай урган бирөөнү аласыңар. Өмүрүңөр эптеп өтүп кетет. Жарымына көтүңөр иштебей, жарымына башыңар иштебей өтүп кетет. Жаман көрсөңөр жан башыма. Антип кыздарды буза бербегиле. Ошто 70% кычыраган жигиттер бар. 30% боктор, не только оштуктарды, не только баткендиктерди, не только жалабаттыктарды, оштуктар дедиртип 7 миллион кыргызды шерменде кылып тасыңар. Бетиңер бет эмес, силердики бетиңер дегенчи бир кудай эле көрүп турат, бир эшектин бети болуш керек. Уяты жоктор. Москва шаарында Автозаводский метросуна Урмат деген байкеге келдик. Мындай Honda стептер менен ар кандай көлөмдөгү жүктөрдү ташыйт экен. Бат-бат, аманатка бекем, эң главный достор. Буга чейин мага көп адамдар жазды эле. Машина салсам болобу, ишеничтүү адамдар барбы, жүк салсам болобу деп. Мынакей достор, номерин калтырып коем. Толук маалымат алып, кайрылсаңыздар болот. Москвадан кайсыл метродо болбоңуз, барып жүктөрүңүздөрдү алып келип, Кыргызстанга тез күндө жеткизип берет экен. Аманатка бекем достор. Кыргызстандан дагы Москвага жүктөр салсаңыздар болот экен. Эң негизгиси достор, адам дагы алып берет экен, арзан баада. Келишесиздер ал жагынчы. Ассаламу алейкум жалпыңыздарга. Бул эже по-моему Москвада окшойт. Москвада негизи көбүнчө ошол Ош тараптан көп да. Бул эже акыйкатты сүйлөгөн, чындыкты сүйлөгөн. Ошол эле белки сөзү болбосо, бирок чындыкты сүйлөгөн. Чындыгында бул жерде көп да карындаш эжелер кайрылгандар болот, мисалы алданып калдым, андай болду, мындай болду, маселелер менен кайрылгандар көп негизичи. Биз ал нерсени көрүп эле жүрөбүз, билип эле жүрөбүз, эл менен иштешип дегендейчи. Анан бул бир эле Оштон эмес, эми ар кандай да ар областтан, мисалы жакшылар бар, жамандар бар дегендей, 5 кол тең эмес да, эң негизгиси 5 кол тең эмес. Бул эже бирок акыйкатты айтыптыр. Ушундайлар көбөйүп кетти азыр негизи. Жаш кыздардын тагдырын талкалагандар, мисалы азыркы учурда жигиттер, кээ бирки жоопкерчилиги жок жигиттер да көбөйүп кетти да. Жалпы эмес, кээ бири. Мен да оюмду айтып коюйн атам. Москвада эле мисалы канчалаган мисалы эже карындаштар, мисалы бала чакасы менен биз өзүбүз Кыргызстанга чейин узаткан күндөр болду. Мисалы күйөө салып келип, карабай коюп, жоопкерчилиги жок болуп, мисалы жаш карындаштар келип, мисалы үйдөгүлөрүн билбейт, бирок ушундай алдап койду. Мына ушундайлар көп болду. Кечээкке жакында эле мисалы кайрылгандар болду, жаш кыздарчы. Ушундай болуп калды, алданып калдык деп. Өзүбүз эле ушинтип алдап, ушундай кылып атабыз да, негизи туура эмес го дейм. Ар бирибизде эже карындаш деген бар, мисалычы. Мусулманбыз бир жагынан, Кудайдан коркойлу.
кичине мындай жоопкерчиликтүү болсок жакшы болот эле да. Ушундай достор, эже бирок акыйкат нерсени сүйлөгөн. Именно ана Москвада көбөйүп кетти азырчы. Ошондойлор көбөйүп кетти. Алдангандар өтө көбөйүп кетти. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин көрүүчүлөр. Амансыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен жалпыңыздарга. Урматтуу достор, бул видеону сураныз баарыңыздардан. Кичпелдикке группалар менен бөлүшүп коңуздар. Москва шаарында буюрса жакшы жаңылык, жакшы маалымат десем да болот. Достор, урмат байкеге келдик. Москва шаары метро Автозаводская метросунда 2 степти көрдүңүздөр да достор. Москвадан кандай жүгүңүздөр болсо баарын алып кетет экен. Машина болобу, холодильник болобу, кир жуу турган машина болобу, айдай турган машина болобу, велосипед болобу, телевизор болобу, холодильник болобу, баарын алып кетет экен, кыскача айтканда. И адамдарды да алып кетет экен. Кыргызстандан дагы Россияга алып келет экен. Кандай жүк болбосун алып келет экен достор. Азыр биз сиздерге толук маалыматты беребиз. Биз менен чогуу болуңуздар. Урмат байке бир аз камерадан тартынып, кадрдын артында турат, биз суроолорду беребиз. Урмат байке жооп берсин. Ассаламу алейкум, Урмат байке, кандайсыз? Амансызбы? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Жакшы. Мекендештер менен амандашып, канча жылдан бери иштеп жатасыз? Ошол боюнча маалымат берсек. Биздин иштегенибизге общий где-то 3 жыл болуп калды десем. 3 жыл болуп калды. Жаңылышпайм го дейм. Буга чейин жарнама берген эмессиз. Өзүңүздүн Жок. клиенттериңиз бар эле. Өзүбүздүн клиенттерибиз бар, иштешип жүргөн. Ошолор менен иштешип келебиз. Бул ошондо жолдор жакшы эле экен? Барып жакын эле келдиңиз окшойт, Келгениме 1 жума болду. Жолдор жакшы элеби? Жол бир аз тайгак, бирок жакшы эле. Жакшы эле. Кыргызстандын кайсы жагына чейин барасыз? Кыргызстандын баардык аймагына барабыз. Баткенге чейин. Баткенге чейин баардык Баткенге жагына чейин, барабыз. Жүктөр баардык жакка барат. Машина, чоң машиналарды алып кете бересиз да? Жип, Чоң- Мерседес окшогондорду. Чоң машиналардын түрүн алып кете беребиз. Өзүңүздөр айдап барасыздарбы же бул машина улап коесуздарбы? Машина калаза тралдар деле бар, жүктөп ийе турган. Чоң көлөмдө, аябай чоң көлөмдө жүктөр дей турган болсо, чоң машиналарыбыз деле бар, жүктөп кое турган. Кыргызстанда да машиналарыңыз бар, Кыргызстанда да машиналарыбыз бар. Спринтер, А. чоң фура деген машиналар. Анан айта кетели дагы, мисалы бул жактан Россиядан кандай жүктөр салганга болбойт же Кыргызстандан кандай жүктөрдү Москвага салганга болбойт. Ошол боюнча да айта кетсеңиз. Мисалы Кыргызстандан- китеп дейбизби, жайнамаз дейбизби, окшогон нерсе болуп калат да туурабы, запрещенный нерселер. Запрещенный эми бир аз кыйынчылыктары бар, бирок алып өтө беребиз мындай. Жолу барбы? Жолдогу өтпөй турган нерселер, эми бул коркунучтуу жараткан нерселер бул дарылар. Дарылар, жана запрещенный дарылар. Мындай колдонгон дары, жанагы керектүү ден соолукка неме кылгондор алар кете берет. Мындай жанагы дарылар барго, запрещенный дарылар, ошолор өтпөйт да. Олар болбойт аларга. Ошолор коркунучу бар. Бул канча неме батат сизге? Бул немеси кандай? Канча килограммга чейин? Ошол боюнча айта бериңиз. Ар кандай көлөмдө жүктү көтөрө берет. Бул үстүнө дагы жүктөйбүз. Үстү да өзүнүн немеси үстү бар дагы же, бар. мага элеби, Үстүнө багажга дагы жүк жүктөйбүз. Багажга да. Прицеп бар, артына илине турган прицепке жүктөйбүз. Чоңму канча? Көлөмү канча? Прицептин көлөмү 1,5га 3, ичине көп эле жүк батат. Ал прицеп наракта да, Ал прицеп тигил жакта стоянкада турат. Толка ушу Honda стептер менен таштырат, прицептер улап алып, же КамАЗдар барбы? Бар, чоң спринтерлер деле бар, чоң груздар боло турган болсо. Значит, сиз мындай айтканда, бул жерде мындай иштин башында турган адам экенсиз, да, Урмат байке? Бул стептер эми мындай айтсам, экспресс жүктөр деп айтсам болот да. Булга салынган жүктөр батыраак барат. Биринчиден. Бат барат да булар, Бат барат. Бул анткени прицеп баттолот, жана жолго бат чыгат да. Анан Москвада кандай кыласыздар? Барып өздөрү алып келип берет жүктү же сиздер өзүңүздөр барып алып келесиздерби? Өзүбүз чогултабыз, көбүнчө үйүнөн адрестерин бизге чытап коет. Адрестерди кыдырып үйлөрүнөн чогултуп жүктөрдү. Кээ бири каалагандар жеткирип берем дейт, жеткирип берем дегендерине адрести чытап коебуз, келип жүктөрдү таштап кете беришет. Барып келиши кандай, бекер элеби? Барып келиши бекер эле. Барып келиши бекер эле. Жүктөр канчадан канча сомго чейин? Аларды айтып кетели, элдерге кызык да. Көлөмүнө жараша, оордугуна жараша ар кандай. Өтө кымбат эмес эми биздин баабыз. Средний дең, Средний баа. Мисалы WhatsApp'тан эле карап туруп сүрөт тартып койсо, баасын айтып бере аласыз. Баазын ошол жерден эле айтып бере алабыз. Ошол боюнча дагы кандай суроолоруңуздар болсо, Урмат байке жазсаңыздар, номерлерин калтырып коем, адрестерин коюп коем. Мына Автозаводский метро центрде экен как раз. Жүгүңүздөр болсо Кыргызстанга сала бересиздер. Кыргызстандан жүк алып келем дегендер болсо да кайрылсаңыздар болот. Анан жанагы бизнес кандайра болуп калат да бул жакта. Кийим, ошого окшогондор, аларды алып келе бересиздерби? Алып кете беребиз баардык. Баардык эле түрүн алып кетебиз. Китеп, баандайларды. Алып кете беребиз. Анда аябай сонун экен. Кошумча маалыматыңыз жокпу?
кошумча маалыматым эми ошол. Машиналар бизде бат-баттан чыгып турат. Жумасына чыгабы, жумасына же ага жетпейлби? Жумасына, даже жумаз эмес, бир 2-3 күндө бир дезем дагы. 2-3 күндө толуп калабыз да? 2-3 күндө да бир да ушундай да. Аябай сонун экен анан Бат-баттан машина. машиналар кетип турат бизде ушундай. Аябай жакшы, аябай сонун. Адамдар деле ошондой эле адамдарды деле алып кете беребиз. Адамдарды канчадан? Ол эми өзүңүздөр келишесиздер да? Адамдар уже келишим баада, жакшынакай. Келишим баада. Эркектер, айымдарды деле алып кете бересиздерби? Баарын эле алып кете беребиз. Боло берет, э? Баазын сүйлөшүп келишим баада алып кете беребиз. Анда буюрса, мекендештерибиз сизге кайрылат. Ошол жактан да толук маалымат бересиз. Кошумча маалыматыңыз болсо айтып койсоңуз болот. Бизге кайрыла берсин. Кызматтасыздар. Кызматтабыз ар дайым. Ооба достор, келиңиздер видеону болушунча бөлүшүп коюңуздар. Кичипеликке баарыңардан сураныч. Кичине поддержка кылып коелу буюрса, мисалы Москвадагы мекендештер көп да негизи баягы жүк салам дегендер ишеничтүү адамдар барбы деп мына Урмат байке ишеничтүү. Көп жылдан бери иштейт экен, тажрыйбасы да жакшы экен, колунда балдар кызмат кылат экен. Кыргызстандан, Москвадан, ушул жактан ошо жүк боюнча адам да алып кетет экен. Кайрылсаңыздар болот. Кандай сурооңуздар болсо. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар, туугандар. Ассаламу алейкум жалпыңыздарга.